Акыйкаты эмнеде? Бул калиманын десек, таважжухул калб, жүрөктүн Кудайга багыт алуусу болуш керек. Эң эле кызыгы биз Кудайдан көп нерсе сурайбыз. Ырызкы сурайбыз, тамак сурайбыз. Бирок Кудайдын махабатын сурай албай калар экенбиз да. Кудай мага махабатын бер дебей калат экенбиз. Ла илаха иллаллах деген акыйкат урматтуу бир тууганым, биздин жүрөгүбүз Кудайга багыт алган болсо, демек келмени таптык деген сөз болот. Ооз менен гиргирай тотугуч сайрагандай сүйлөй берип туруп, бирок Кудайга жүрөк бурулбай турган болсо, тавжих болбой турган болсо, анда калимабызды биз жөн эле айтып атат экенбиз, жүрөккө киргизбей атат деген сөз болот. Эми ошол акыйкаттын табылгандыгын далил эмне десе, табдилул фикр, адамдын фикри өзгөрүш керек. Адам ла илаха иллаллах деп айттыбы? Ошон жүрөккө киргиздиби? Мунун бизге аламат белгиси болуш керек, адамдын фикри өзгөрүш керек. Адам мурдагыдай ойлонбой, бөлөкчө ойлонуш керек болот. Бактылык максат эмнеде? Кайдан келдим? Эмне үчүн келдим? Каяка барам деп адамдын фикри бөлөкчө. Адамдын фикри курсак тойгузуш керек, эптеп бар, малдай болуп, короздай болуп, эптеп баса калсам, бүттөн кыйкысам деген эмес. Балким адам канткенде адамдарды бактылуу кылам, акыретти бейишке апарам деген пикир өзгөрүш керек болот. Жанагы сарайда байланып турган же пикири жок, же зикири жок, о даргин туугандардын букасындай болуп тургандан айырма болуп, адам пикирин өзгөртө турган болсо, демек сенин жүрөгүңө ла илаха иллаллах акыйкаты кирди деген сөз болот. Бирок калиманы айтып туруп, адамдарга бактылуу каалай албайсың, өзүң билген жашыл башкаларга жеткире албай аткан болсоң, жеткирүүгө аракет кылбай аткан болсоң, сенин фикириң, көчүгүң менен, курсагың, кийимиң менен, бала чакаң төртөдөн тегерегенде болуп аткан болсо, бүт ааламды ойлобой аткан болсоң, сенин жүрөгүңдө ла илаха иллаллах кирген жок деген сөз. Аламат жок, акыйкат жок деген сөз, урматтуу бир тууган. Демек, табдилул фикр, фикирдин өзгөрүп калуусу ошол сендеги акыйкаттын белгиси, урматтуу бир тууганым. Температураң бар экен, колтук асасаң чыгат, ысык экен, муздак экен билесиң. Гүлдүн өскөнүн гүлдөн билесиң. Ыйманы кирген каяктан билесиң, сенде пикир өзгөрүш керек. Кана пикириң колго салып көр. Кандай пикирдесиң сен? Кантип пикир кылып атасың сен? Адамдарга дин жеткириш керек. Бактылуу кылайын деген пикирби? Же болбосо малдай эле түшкө чейин курсак тойсо, андан кийин дагы айтканын көрөм деген пикир менен жүрүп атасыңбы деген маани. Канчалык зарылчылыгы бар бул калиманын, урматтуу бир тууганым. Көп адамдар кирбей жүрөт, көп адам ушуга каршы болуп, мунун зарылчылыгы түбөлүк бактысыздыктан кутулуп, түбөлүк бактылуулукка кирип кетүү деген сөз болот. Илгери билесиңер, адамдар окууга өтүп кеткенди каалашты. Анткени окууга өтүп кетүү келечектеги бакыттын ачкычы катары болчу эле. Же тагыраак айтканда, мечитке келе турган болсоң, мечит чоң, канча кабат мисалы үчүн, бирок эшик бек болсо кире албайсың да. Эптеп эшиктен кирип алыш керек деген айланы көрөсүң да. Ошол эшиктин ачкычы мына ушул ла илаха иллаллах. Адам тозоктон түбөлүк куткарып, бейишке түбөлүк бара турган жол ушул, мындан башка жол жок, урматтуу бир тууганым. Кээ бир адамдар бар, ачкычы жок эле жыргап жүрө берет да. Диванды алып келет, көчөгө коюп алат, душтап келип ачык эле тияка коюп алат, баарын топтойт, тамак тияка коюп коет. Жок, биринчи кирип алыш керек, андан кийин коюш керек. Ошон үчүн биринчи кезде бул ла илаха иллаллах. Ман кана фи қалбихи мисқала ман қала ла илаха иллаллах ла юхаллат фин-нар. Кимдин жүрөгүндө мыскал, азыраак сарыгыччалык ла илаха иллаллах боло турган болсо, бул адам тозокто түбөлүк күйбөйт, мына ушул зарыл маселе. Хоп, муну кантип ишке ашырабыз? Айттык, дедик, ой сонун экен. Барыбыз билебиз, үй курганды көр, үйүң сонун экен дейбиз. Бирок кантип ошол үйдү курабыз? Кантип ла илаха иллаллахты жүрөккө киргизебиз? Кантип ошонун акыйкатын сезе алабыз деген, урматтуу бир тууганым, турукут таксир, нукфиру мин каули ла илаха иллаллах натадарраб аля якиниха. Биринчиси, ла илаха иллаллах дегенди көп айтабыз. Пайгамбар айткан, бирөө турганда 100 айткан. Бирөө турган 70 айткан пайгамбар алейхиссалам, урматтуу. Эмне үчүн? Адам айтыш керек деген. Көп адам келет, кантип сабырдуу болом. Сабырдуу бол десең, таң калат. Келип эле минтип сыйкырлап койсоң болуп калса, андай эмес. Кантип жомарт болом, жомарттык кылып жомарт болосун деген сөз. Ошондой эле кантип ла илаха иллаллахты жүрөккө киргизем, аны көп айтуу менен болот. Улуктар айтат, алымдар айтат, биз урматтуу бир тууганым, сен жакшы кишилер туурап жашай бергене, барып ошолордой болуп каласың. Ошон үчүн ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах Мухаммад расул көп айтып, ошонун якини маанисин түшүнүп, жүрөккө аракет кылыш керек. Ошондой эле ла илаха иллаллахтын фазилеттерин айтып аткан мажлистерге отуруш керек. Мына бизде пешин баян деген болот, башка деген болот. Хадис окулган, урматтуу бир тууган, китепти 5 бөлүп окуп, биринчи бөлүгүндө ла илаха фазилетин айтышат. Биз 5-тен кетип калабыз. Эгерде 5 мүнөт убакыт бөлө турган болсок, ошол китепте айтылган ла илаха иллаллахтын фазилетине бир күндө бир хадис ала турган болсок, бизге жетишет. Бир айда 30 хадис алабыз. Көрдүңөр, мунун фазилети түгөнбөйт, урматтуу бир тууганым.
Ошон үчүн ошол намаздан кийин шашып бул бидат экен палан түкүн дебестен ошол калиманы кантип жүрөккө киргизебиз десе, биринчи көп кайталап, экинчи ошонун фазилети, артыкчылыгы айтылган мажлистерден качпаш керек деген сөз. Демек намаздан кийин жанагыдай 5 хадис окулганда ошого катышсаңар, мына ушундай сөзсүз түрдө боло турган болот.